Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен кече Бишкекке барып, Бишкектин айрым жерлерин кыдырып келгенмин. Ошондо анан көзгө урунган одоно, осол жерлерди тартканча келгенмин да. Анан мына ошол жерлерди снос кылыш керек, ал жерлерди алыш керек. Негизи снос Кыргызстанда ошо бузуу, алуу, жок кылуу ал актуалдуу турат. Бул бизге канчалык кулагыбызга өөн жаат учураганы менен снос кылууга, ошол алып салууга, сүрдүрүп салууга муктаж болгон жерлер абдан көп. Анан мен азыр бул көрүнүштү тартып чыгарганга чейин эле Бишкектин вице-мэри жанагы Нурдан Орунтаев мырзаны айыпка жыгып коюптур деген кабарды угуп атам. Анан ошодон улам азыр менин сунушумда, урматтуу Нурдан мырза, сизге сунуш. Негизи снос боло турган жерди болтуруш керек, алыш керек болчу. Алып атасыз, аныңыз жакшы. Бирок азыр андан дагы зарылыраак, анан сиз снос кылып койсоңуз айыпка жыгылбай турган, элдердин көзүнө одоно ачыктан ачык көрүнүп турган, ор коюп турган жерлер бар да. Мына ошол жерлердин бир нечесин тартып келгенмин. Ошол видеону көрсөңүздөр, анан ошол жерлерди чындап эле өзгөртсөңүздөр, оңдосоңуздар жакшы болот эле да. Менин сунушум ушундай. Анан негизи эле ошол азыр бизде Кыргызстанда бир жаңы тенденция бар. Курулбай турган, эч нерсе курулуш кылбай турган жерлерди убактылуу курулуш деген мындай жылма сөз менен ушинтип уруксатты берип коебуз. Анан бирөө оор алып, анан бирөө барып мынтип буздурат, анан бирөө барып ага жок сен туура эмес бузупсуң, айыбын төлөп кой дегенге чейин барып атабыз да. Ошон үчүн баягы уруксат берүү курулуштарга иштерин дагы бир катар кайрадан карап чыгыш керек го деп ойлойм. Ушул убактылуу деген сөз менен бетин чүмбөттөп, ошол убактылуу деген сөз менен боёп, убактылуу деген сөз менен жаап, жашырып, уруксаттарды берип, ал убактылуу дегендерибиз качан эле түбөлүктүү болуп кеткенин биз билбей калып атабыз да. Ошон үчүн убактылуу дегенди балким алып эле салыш керекпи? Карап көрүңүздөр. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тис салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Менин аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Бишкектемин. Болгондо дагы Бишкектин мэриясынын короосунда турамын. Бул жер Жаштар аллеясы деп аталат. Муну Акаев атап кеткен убагында. Эми бул жөн жерден мынтип аталып калган эмес. Чындыгында эле бул жерде жаштар көп эс алып жүрөт, бири-бири менен жолугушат, ойнойт, көңүл ачат дегендей. Азия парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. Тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпөй Азия паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рубльды тиркемеңизге салып берет. Бул жердин эң негизги баалуулугу бар. Ал баалуулукту азыр айтып берем. Бул баалуулук мындай. Өзү негизи ар бир жерде, ар бир шаарда өзүнүн архитектуралык баалуулуктар болот. Архитектуралык ансамбль деген, архитектуралык бир кандай десем, архитектуралык тартиптер бар да, кооздуктар бар. Ал мындай материалдык эмес баалуулуктарга кирет. Мисалы, муну караңыздар. Муну чоң ушундай аянт түп-түз турат мындай. Бул атайын бир архитектуралык чыгармачылык болгон. Чечим болгон. Тетиги жагында Бишкек мэриясы турат. Бишкек мэриясынын арт жагында ошол тоо көрүнүп турат. Бишкек мэриясынын чатыры мындай болуп, ошол наркы тоонун асканын ушундай үч бурчтук болуп, мынтип чокуу болуп турганына үндөшүп турат. И ошол эле нерсе мына кайталанат дагы. Карасаңыздар, бул жакта Улуттук университеттин чатыры дагы ушинтип жабылган. Улуттук университет менен Бишкек мэриясы мынтип бири-бирине бетме-бет болуп, беттешип турушат. Бул архитектуралык ансамбль деп аталат. Бул жердин баалуулугу ошондо.
Ошондуктан Бишкектеги жанагы көркөм сүрөт, искусство окуу жайлары өзүнүн студенттерин алып келип, жыл сайын ушу жерди же бул жагынан каратып, же бул жагынан каратып сүрөттөрдү тарттырышат. Бул студенттерден экзамен алуунун бир ыкмаларынын бири катары бекитилген. Бул ушул сүрөт адамдардын баягы эсинде калсын, студенттердин мээсине кирсин, ушул архитектуралык ансамбль деген некенин, архитектуралык баягы экспозиция деген, композиция деген некенин алар түшүнсүн деп ушул жерде ошол сүрөттү тарттырышат. Бирок Бишкекке азыр окубагандар келип Бишкекти башкарып аткандай да. Эгерде анча-мынча ошол институттун коридорунда басып койсо, анча-мынча ошол окуу жайлар окуткан сабактарга катышып койгон студенттер ушул жерге эртең чиновник болуп келсе, анда бул архитектуралык кооздук дегенди, материалдык эмес баалуулук дегенди аны түшүнөт эле да. Азыр түшүнгөн эч ким жок. Бишкекти бул баягы мындай кылып атышат да азыр. Биздин чоңдорубуз баягы көчөдө көрүнгөнгө бере берген сойку катындан айырмасы жок кылып пайдаланып атышат. Дегеним, Бишкекке ким чиновник болуп келсе, аны жанагы итчесинен кылып көтөндөп, өзүнүн кычуусун кандырып кете бере турган жерге айлантып алышкан. Бирок азыркы чоңдорубуздун бардыгы бир нерсени түшүнүш керек. Эртең Москвага качып кетсең дагы, кайра келип ушул өзүңдүн нарыныңа барбай турганыңды, өзүңдүн ошуңа барбай турганыңды, өзүңдүн көлүңө барбай турганыңды түшүнүш керек дагы. Кайра эле келип туруп ушул Бишкекте жашаарын жакшылап мээсине түйүп алыш керек бардык чоңдор. Президент баш болуп. Анткени барар башка жериң жок. Башка жерде сени эч ким тааныбайт дагы, эч ким сени кабыл деле албайт, эч ким сени менен эсептешпейт деле, сен эч ким эмессиң да. Бишкекте гана, ошо Кыргызстанда гана сен адамсың. Ошондуктан Кыргызстанды, Бишкекти жакшына кылып өзүңдүн балдарың үчүн, кыздарың үчүн, неберелериң үчүн, жок дегенде өзүңдүн каарылыгың үчүн жакшыраак, жагымдуураак шаар кылып коюу керек деп эсептейм. Азыр эми мындан караңыздар. Бул жака эми Бишкектин мына короосу деп аталат. Эми короосу да, мындай карасаң, мэр эртең менен Бишкекке ушул мэрияга кирип кетип атып дагы ушул жерди көрөт, чыгып кетип атып дагы ушул жерди көрөт. Бул Бишкектеги сыймыктуу жерлеринин бири деп эсептелет. Анан мына үйгө уруксатты берип койушкан. Бул жок болчу. Бул үйгө уруксатты берип койушкан. Бул жок болчу. Бул жок болчу. Анан булардын өзүнүн болсо дагы өзүнчө бир кооздукту талап кылган, ушул жердин архитектуралык бир ансамблине үндөшкөн курулуштарды курууга уруксат берсе жакшы болмок. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бул жерди Бишкектеги ушул баягы жаштар багы деп атаган менен жаштарга ылайыктуу бул жерде эч нерсе жок, дээрлик. Керек болсо бул жерге ушул жакшыраак дарактарды эгип, мына жерге мисалы дарактарды эксе болмок да жакшына бир. Жок, ал эгилген эмес. Ушул жактарга дале мындай баягы отургучтарды кылса болмок да. Жок, ал кылынган эмес. Наркы жагы чөп басып жатат саргарып. Мына жагын болсо сатып беришкен. Муну азыр жанагы Бурхановтар алган дешет. Ошо Бурхановтар алып, бул жака эми эч ким кирбеш керек эле да. Эч ким бул жака машина кирбеш керек эле. Бул жака курулуш курулбаш керек эле. Бул жак ушундай жанагы материалдык эмес баалуулугун сактап калыш керек эле. Адамдар жөө жүрүш керек эле, жөө басыш керек эле, отуруш керек эле. Мына жерде муну ушинтип куруп алышкан. Бул тарабына өтсөңүз, бул тарабында ошол бир-эки кыйчылдаган баягы турникеттерди коюп коюшкан, андан башка эч нерсе жок. Бул жагында ошол анча-мынча отургучтар бар. Болду, башка эч нерсе жок бул жакта. Анан эми эң негизгисин айтып берейин эми. Бул жерде Бишкек мэриясы ошол Бишкек шаарынын тургундарына, деги эле кыргызстандыктарга, ошо борборум деп сыймыктанган элге кантип чыккынчылык кылып атканын айтып берейин. Бул жер мындай. Тетиги мына айтып атпаймынбы? Бишкек мэриясынын имараты турат деп. Анын өзүнүн архитектуралык ансамблі бар. Ал композиция деген нерсе бар. Артында ошол мэриянын артында ошол анын чатырына үндөшүп, наркы тоо турат. Бирок азыр Бишкек мэриясы ошол өзүнүн артына, наркы көчөгө чоң курулушка уруксат берип койгон. Ал курулуш билгенден 10 этаждан көбүрөөк курулуш. Анан ошол жерге артына мындай болуп, азыр Бишкек мэриясы мынтип турса, ошонун артына мындай болуп, азыр бир дон койгон бир 4 бурчтук имарат пайда болот да. Анан артындагы
тоону тосот. Ошондо анан кийин келсин дагы жанагы биздеги художниктер, ошол художниктерди тарбиялаган окуучулар келип туруп анан сүрөткө тартып көрсүн ушул жерде. Эмне чыгат экен? Мынтип Бишкектин мэриясынын мына чатыры турган болот. Тиги колонналар турган болот. Анан артында гилтейип бир 4 бурчтук бир имарат турган болот. Эч кимге эч нерсе түшүнүксүз. Азыр эми мен азыр ошол имаратты да көргөзүп берейин. Анан мен ушул Бишкектин чиновниктеринен, азыркы Бишкектин башкы архитектору жанагы Урмат Карыбаевтан суранат элем да. Урмат Карыбаев бул өзү менин билишиме караганда бул чет өлкөдө окуп келген, көп деле булганган эмес. Мындай жакшы эле билими бар, репутациясы жаман эмес кадр деп эсептелет. Ошол башка архитектураны башкар деп ошол Урмат Карыбаевка беришкен. Бирок берген менен ал киши кантип ошол жерде жанагы мэриянын артына көп кабаттуу имарат курганга уруксат берди. Мен аны түшүнө албай турам да. Ал акча алып койгонбу, кандай кылган эми азыр дагы ошону токтотуп калганга анда мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыр барып көргөзөлү, жүрүңүздөр. Мына биз азыр Бишкек мэриясынын арт тарабына өттүк. Арт тарабынан мындай карасаңыз, бул жакта болгон 3 кабат гана имарат. Ошол 3 кабаттан наркы жак көрүнүп турат. Эми бул жагына караңыздар. Бишкектин кийинки көчөсү, арт жагындагы көчөсү бул Киев көчөсү. Киев көчөсүндө азыр мынтип мына имарат курулган атат. Бул имаратты жана мен 10 кабаттан ашыгыраак деп айттым эле, мен адашып калыптым. Азыр мынау макеттин сүрөттөрүнөн улам көрүп атам, бул жерде 9 кабат болот экен. Азыркы 9 кабат, мынау азыркы 3 кабатыңыз эски үйлөрдүн 4 кабатына тең болуп атат. Демек, эртең 9 кабаты, бул жердин 9 кабаты 10-11 кабатка тете болот. Эми караңыздар, бул жерде азыр 5 кабат эски Союздун убагындагы үйлөр турат. 5 кабатта мынау 3 кабаттын артынан 5 кабат көрүнбөй турган. Азыр бул 9 кабат боло турган болсо, далдайып ушул көрүнүп калат эртең наркы жактан. Урматтуу чет өлкөдө окуп келген, сабаттуу, репутациясы таза, али булган элек деп аткан Урмат мырза. Мына Бишкек архитектурасынын башчысы. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, өзүңүз мисалы Нью-Йоркто ушундай болобу, Лондондо ушундай болобу? Жок дегенде Ошто дагы ушундай болбой атат азырчы. Ошто мисалы бизде Сулайман тоо деген бар. Мен өзүм Оштон болом, мен жакшы билем. Сулайман тоонун көрүнүшү бузулуп калбасын деп ошонун айланасындагы имараттарды азыр биз ошол Ошто 4 кабаттан ашыкка уруксат берилбей атат. А бул жерде ошол атайын мындай материалдык эмес баалуулук ошол Кыргызстандын Бишкектин сыймыктарынын бири, сыймыктуу жерлеринин бири, сыймыктуу материалдык эмес баалуулуктарынын бири деп аталган ушу Бишкек мэриясынын короосун азыр мына 9 кабат имаратка сатып берип атабыз. Ушул бизнесменге бүтүндөй Кыргызстан, бүтүндөй Бишкек элитасы жатып берип атасыңар, ушуну түшүнүп атасыңарбы? Бул ушун менен токтоп калбайт да, бул кетет эртең. Куруп алгандан кийин бузбайсыңар, болду дейм деп. Ошону менен анан болду, бардык нерсени жок кылабыз анан. Артында тоо көрүнбөйт. Азыр Бишкек архитектурасы ошол мына мэриянын артына мындай алганда гилтейтип, мына мэрия болсо, мэриянын артына гилтейтип, азыр бир 10 этаждан ашыгыраак имаратты салганга уруксат берип атыптыр. Анан ошол берки тоого болгон көрүнүш жок болот, Аллах акбар болот. Туурабы сиздин оюңузча ошол? Билбейм, булар четте бийликтегилер. А бизчи? Бизчи? Мен көрүлөкмүн аны, баары. Ал сиз көргөн маалда кеч болуп калбайбы? Сала берет да өстөрүмө. Боло береби аны? Каалагандаймын. Ошода боло береби ошол? Ким билет, ал уруксат берип атат да. Президент уруксат берип атат, же премьер-министр берип атат. Ким билет эми? Архитектор берип аткандыр бар. Архитектор берип атат, сүйлөшүп атат да. Мен ошо президенттерге деле айткым келет да, качсаң деле кайтып келет экенсиң го депчи. Ошон үчүн бир жакшыраак кылып койбойлубу шаарыбызды деп. Эртең качып келсең деле негизи бул илгери эме ансамбль болчу да, бул экен, бул бар экен. Вот ошону айтам. Архитектуралык ансамбль деген бул салынган. Илгери булардын жок болчу. Борти үйүң эле бар болчу. А болду эм болчу да. Анда азыр билбейм бар. Каалаганда эле сала беришет да. Ошол туурабы? Туура, ким билет эми? Биз чортомандар, бийлик бар деп. Биз чортомандарчы. Чортомандарды эчтеке жок да. Макул болду.
мындай неме үйлерді құрғанға беріш емес. Өкімет құрып, этаж үйлерге жашайсыңар деп ошентчи. Эми азыр шаарыбыз бир кийинки оңолор эми бир чоң айылдай болуп калды да. Вот ошону айтам. Баш аяга самый окшоп карасаң канча гектар жерлер, канча айдоо жерлер, канча жакшынкай жерлер устроокко кетип атат. Сиздер мен бир аз оройраак сүйлөйм да. Мен себеби эменин кичине баалайм жанагы Салижан Жигитовду. Салижан Жигитов айтканда баягы кыргыз интеллигенциясынын көзү көчүгүндө десе, кийинкилер жумшартып, жок, көзү желкесинде деп жүрүшөт. Эми бир аз өйдөгө чыгарыпчы. Ошон үчүн мен азыр айтып атпаймынбы баягы. Эми Бишкекте мындай орой айтканда чечип эле салып атпайбызбы? Уяттайм ошо. Борборду көтөрүш керек, жакшылап оңдош керек. Чет элден келгендер көрүнүктүү мына кыргыздын борбор бар экен. Жок, макул, чет элден келгендер макул, эмне болсо ошо болсун. Бирок өзүбүз үчүн жакшы кылбайлы, өзүбүз кандай жакшы да, барыбыз да жакшы да. Чет жашаган кыргыздар да бар, арга сыяктан эмне акырындап келип атышат. Ошо борборубуз жакшы болсо жакшы болот. Эми президенттерибиз келсе да кайра келет баары. Ошо мамлекетти жакшылап оңдоп, борборду жакшылыкка оңдоп, көрүнүктүү болуп койсо, алардын дагы немесин жакшы да. Мана айтып жүрөм, неме Суалиттин убагында курулган маалардын баары тең. Раматлап ошол Ак үйдө да ошол убагында курулган эле. Эми ал киши жерлердин баары ошол курулган. Эми ал кишини эми жаман дейбиз, жакшы дейбиз, бирок ал кишилер келесе болгон эмес да. Ооба. Ал кишилер ошол баягы архитектура деген экенин, архитекторлор менен кеңешип анан чечим кабыл алганды билишкен да, туурабы? Билимдүү болушкан. Ошон үчүн жакшы канча жылдар башкарды мамлекетти. Мамлекет бүтөп алдыга жылдырды, канча курулуштар жасады. Андан кийин ушу 70 жыл чогулткан байлык жылдей сапырылып кетти да. Эгемендик болду дегенде ошо желдей сапыргандын бирөөсү келди го, унчукпай эле кабыл алдык го анан. Барга жакта. Макул болуптур. Болуптур. Мактанар, барар жерибиз ушул эле экен. Мына жаштар чогулса чогулуп ушул жерге келет экен. Интеллигентим деген ушул жерге келет экен. Музейге ушул жерге келет экенбиз. Жаштар эс алса, бири-бири менен жолугушса ушул жерге келет экен, мына көрүңүздөр. Анан ушундай жерибизди, ушул көрүнүшүбүздү анан бир бизнесменге сатып бергенден кичине бир абайласак болот эле да. Ушул жаштар бага деп атканыбыз жыргаткан жокпуз. Атын атап койдук, артында жерди саттык. Мына жактагы бактарактар болсо, азыр муну сатып бергенге жетише элекпиз, бирок муну карабай койгонбуз. Жыл сайын мына дуб ушинтип жапжашыл болуп бир катар жалбырагын чыгарат. Чыгаргандан кийин ушул июнга жетпей, мынантип анан курт түшүп, бозоруп баштайт. Бул өзү жакшына дарыланган болсо, буга оору жукпаса, буга баягы зыянкечтер тийбесе, бул күзгө чейин ушинтип жапжашыл болуп тура бермек. Бизде андай болбойт. Анткени бизде ошол Бишкек мэриясы өзүнүн территориясындагы ошол дуб дарактарынын артына мына жугуп аткан жана зыянкечтерди дарылоо маселесин унутуп калган. Азыр мынаны бир даракты алып көрөбүз, мына. Азыр мынанда мына 1-2 курт турат. Мына көрүнүп атабы? Мунда ушундай болуп жайнап жүрөт. Азыр мында азыраак экен, башка жалбырактарында абдан көп. Ушулар жыл сайын ушул жалбыракты, мына дубтун жалбырагын жеп коюшат дагы, анан июнга жетпей булар бозоруп калчу эле. Быйыл күн суугураак болгон үчүн бир аз чыдады. Азыр дагы бир 15 күндөн кийин ушулардын баардыгы бозоруп жатып калат. Ушуга деле акча бөлүп койсоңуздар болот эле. Жок дегенде ушул мэриянын алдындагы ушул дубтарды дарылоого. Анан эми бул жердеги ухот жөнүндө айтпай эле коеюн. Дем айтпай эле койсоң дагы болбойт. Мунулор бизде эч качан ушундай эмелерди жакшына кылып курбайбыз. Ушинтип жата берет. Анан эми жанагы Бишкектин эң баягы дерзкий вице-мэри ошол Нурдан мырзага кайрылып кетет элем да. Анан ошон менен катар эле мурунку министр, ички иштер министри Мелис Турганбаевга дагы кайрылып кетет элем. Мына ол Абдумомунов 64 дарегинде жайгашкан. Ошол Бишкек мэриясынын алдындагы ошол жаштар багынын мындай бир капталындагы, мына чыгыш жактагы капталында жайгашкан.
үйдүн ушул бурчу бул офис. Бул түпкүлүгүндө бул азыр Кыргызстанга келе албай, Дубайда качып жүргөн Шаки деп аталган бизнесменге таандык офис. Анан бул мурда башка адамдардын колунда жүргөн. Азыр эми бул офисте Мелис Турганбаев отурат. Анан Мелис Турганбаев угушума караганда өзүнүн Орион деген жерде өзүнүн жакшы офиси бар экен. Ал офисин ижарага берип коюп бирөөгө. Анан ошол Шаки байкесинин ушул имаратында бекер отурат экен ээлеп. Анан Мелис Турганбаевдин бир кызыктай жери бар экен да, адам картайса ушу жакшы картайса дейт элем да мен. Убагында министр болуп отурган. Эми убагында кечсе көл тизесинен келип турган мал, ошондой учурларды башынан өткөргөн. А бирок азыр кызматтан түшүп эле анан мындай өзү менен өзү болуп калса дагы бир жипти минип алып, мына жерде өзү айдаган бир жип. Анан монтип азыр 3-4 машиналык жерди тосуп алат экен да. Аны ушу жердеги тургундар айтып беришти. Азыр монтип ушул жерди тосуп алат экен. Өзү кирет экен, башка эч кимди киргизбейт экен. Анан ушул Шаки байкесинин ушул офисин өзүнө берип эле, мына жерди деле ачып эле койсоңуз жакшы болот эле, Мелис мырза. Болбосо мындай кылалы. Мырзакматовдун кудаңыз, Мелис Мырзакматовдун ушул Бишкекте жана Улуттар биримдиги деген офиси бар эле. Ошол офиси бош турса керек азыр. Ошол офисине көчүп албайсызбы? Ошол жерде деле бекер отурсаңыз болот. Мен ошол Мырзакматов менин акам болот. Оштук, мен өзүм айтам, ошол кудаңыз офиси жүрөт экен. Берки Шаки өзү бийликтен качып, булар менен келише албай, мүлктөрүн алдырып, араң жүрсө, ал ас келгенсип ушул өзүнүн байкесин барып мүлкүндө ушул бекер отурат экен. Ошондой кылдырбай эле, ошо кудаңызга бир офисиңиз берип коюңчу, бекер отуруп турсун деп айтып коем мен. Анан мына жерин айтам да. Мына жерди азыр берки Нурдан мырзага айтат элем да. Ушул Бишкектин вице-мэри. Нурдан мырза, келип туруп жанагы экскаватор алып келиштин кереги жок, бир болгарка менен эле келсеңиз болот. Ушул жерди алып койсоңуз жакшы болот эле. Себеби бул жер ушул жерде тургундар дагы келет, башка келет. Анан кечинде анча-мынча адам ушул жерде жүргөн болсо, бирөө мүдүрүлүп эле мойну үзүлсө, билбейм, ошого жанагы Турганбаев ошого жооп бербесе керек. Ушул жерди мен тосуп койдум эле, кой, ушул менин айыман болуп калды дебесе керек ошол Турганбаев. Ошон үчүн ушул жерди алдырып эле коюңуздар, сураныч. Анан болбосо, эч болбосо айтып коюңуз ушул эмегечи, жанагы Турганбаевка. Мындай, ал генерал, урматтуу генерал, сиз өзүңүз өмүр бою жанагы укук коргоо тармагында иштедиңиз, адамдардын укугун коргойм деп жүрдүңүз. Раз ошондой болгондон кийин мына жерде биздин укукту бузбай эле, мына жердеги жашоочулардын укугун бузбай эле, ушуну алып коюп эле, өзүңүз батпай калбайсыз, ушул жерге батасыз. Машинаңыз батат баары бир. Ошентип эле келип кетип жүрө бербейсизби картайганда деп айтат элем да. Анан берки Нурдан мырза, сиз ошол генерал мырзага өзүңүз милициясыз, ошол милициянын генералы ошол Турганбаев мырзага дагы ошол милициянын өзүнүн тилинде түшүндүрүп айтып койсоңуз жакшы болот эле да. Бул жер муниципалдык жер. Бул жерди сен тосуп алганга болбойт. Миң министр болсоң дагы, абдан кыйын министр болуп кетсең дагы, ардагер болсоң дагы, жанагы күрөш боюнча чемпион болуп андан нары өтүп кетсең дагы, мына жер муниципалдык жер. Бул жерди жөн эле келип алып тосуп ала турган жер эмес. Бул жер министрлик эмес. Сенин офисиң министрлик кызматынын офиси эмес деп айтып коюңузчу, сураныч. Түшүндүрүп коюңузчу. Сиз түшүндүрө аласыз деп ойлойм. Мелис ака, мен Мырзакматовго кайрылып атам. Оштуктарча кайрылайын. Мына кудаңызга ошол жанагы Шакинин мүлкүн бекер пайдалантпай эле, ага жалынтпай эле, картайганда ар кимге кор кылбай, ошого бир офис берип коюңузчу. Ушинтип мына бирөөнүн офисине келип, анан бекер пайдаланат деп угам ошентип, анан монтип анысы ас келгенсип мындай жерин тосуп алдыртпай эле, ошол жерден бир өзүңүз жанагы бир офисти берип, алдын тосуп берип коюңузчу. Ошол өзү кирип, мындай дарбазанын ичинен кирип, анан ошол жерге коюп, башка эч кимдин машинасы турбай, курсаан болуп жашасын ошол кудаңыз. Сураныч. Мына кече баягы Бишкектин вице-мэри жана Нурдан Орунтаев деген мырза чыгып, мына жерлерди снос кылган, тепкичтерди алган, экскаватор менен аябай шоу болгон.
Бишкектеги маалымат каражаттарынын баардыгы ушул жерди чагылдырып, Бишкектеги ушул Кыргызстандагы интернеттин бети ошол сноско жайнап кеткен, толуп кеткен. Анан муну снос кылганы жакшы, жаман эмес. Бирок мындан түп-түз мындай карай турган болсоңуз, ушунун наркы имараты ал жер эмнегедир калып кеткен. Эми кылсак, бир ишти кылсак, до конца кылалы. Мына Нурдан мырза, мен сизди колдойм. Сиз туура кылып атасыз, азаматсыз, жакшы. Бирок эмне үчүн наркы жак калып кетти? Эмне үчүн ушул жерди эле алдыңыздар? Азыр мындай кылбайлыбы, Нурдан мырза? Мен азыр сиздер эми жакшы эле жумуш кылып атасыздар. Мына Эмилбек мырза, сиз дагы. Азыр Эмил Абдыкаров мына Бишкек шаарынын мэри жөнүндө бирдеме десең, анын пресс катчысы Назгул Айдаралиева абдан мактайт, болушат. Жок, силер түшүнбөй атасыңар, ал абдан жакшы киши, абдан жакшы аракет кылып атат деп сизге чаң жугузбайт да. Жакшы кылып аткан иштериңер дагы бар. Мисалы баягы безбарьерный турмуш деп коет да, мындай. Кандай десек, мындай тоскоолдуксуз жашоо. Ошол тоскоолдуксуз жашоо стилин силер Бишкекте кылып атасыңар. Имараттардын, мисалы университеттердин жанагы тосмолорун алып, ошолорду ачып атасыңар. Мунуңар жакшы, мунуга окшогондорду алып атасыңар. Бул дагы жакшы. Бирок силер мындан дагы зарылыраак жумуштар бар да. Бул жер өзү мындай негизинен ачык эле болуп турган. Анан булар мынау бийик болгон үчүн булар ушуну курушкан экен, макул эми. Эми onu аркы жакты эмне үчүн алган жоксуздар? Мына түп-түз барганда ушул жакта алыш керек мисалы. Бул эми бул көчө, бул жерде таптакыр тосулуп калган жер эмес. Бизде мына Бишкекте тротуарды таптакыр жок кылып менчикте өйлөп алгандар бар да. Эмне үчүн ошолорду албайбыз? Өз башынча парковкаларды тосуп алган жерлер бар. Азыр мындай кылалы. Мына Бишкектин башкы архитектурасына, ошол жанагы күнүгө бузуп жарып, жанагы интернетте шоу жаратып аткан Нурдан мырза, сизге дагы, анан мына Бишкек шаарынын мэри Эмилбек мырза, сизге, бардыгыңыздарга мен абдан зарыл болуп аткан, абдан маанилүү, чындап эле адамдарды раздражать этип аткан ушундай курулуштардын бир нечесин көргөзүп берейин. Ошолорду дагы алыңыздарчы, сиздерден сураныч. Вот ошондо көрөлү, ошондо сиздерди мактайлы. Азыр баягы Бишкектин мэринин, Бишкектин вице-мэринин, анан Бишкектин жанагы башкы архитекторунун, керек болсо Бишкек шаардык прокурорунун бардыгынын көңүлүн мына ушул жерге бургум келет да. Бул жер жакшынакай. Бул жерде турсаң өзүңдү Европада жүргөндөй сезесиң. Суулар чачылып турат, дарактардын ар түрдүүсү эгилген, бардыгы кооз, бардыгы аябай табит менен жакшы жасалган. Тротуар бар, кенен бир эмеси 2 кабат тротуар бар. Бул жактан бассаң болот, бул жактан бассаң болот. Жаман эмес, жакшы. Керек болсо эң жакшы. Бирок бул азыр Гоголь көчөсү. Астыбызда Дордойдун жанагы Дордой плаза сода борбору бар. Андан өйдөдө мына Асыл таш деген дагы бир бизнес центр бар. Анын үстү мына көп кабаттуу үй, кадимки эле квартиралар берилген. Эми бул жагына бурулсаңыз, мына тротуар бул жагында дагы бар. Бирок тротуар ушул эле жерге чейин. Андан нарагы жок. Анан наркы бетине өтөбүз. Бул жерде накта баягы муну эмне деп атаса болот? Тупизм десең дагы, бул эшек жайлоо десең дагы, эмне десең жарашат, бирок бир дагы жакшы сөз жарашпайт. Эми ушул эле Гоголь көчөсү, ушул эле жанагы аты жок көчө. Бул жагында мына Мубарак деген чайхана бар экен. Бул жагында да тротуар кенен жакшы, бул жагында да тротуар. Азыр эме айтасыздар да мындай. Бар экен го, жакшы экен го деп. Жакшы экен, ооба, көрүп атабыз. Мына жерге келдик. Анан эмне болот анан? Жок. Бул жерди тосуп, мынантип дарак эгип коюптур жакшынакай кылып. Анан бул жагына айланып өтөт экенсиз. Мына өттүңүз. Өткөндөн кийин тротуарды моундай кылып коюптур. Өзүңүздөр тамаша кылыңыздар эми. Анан бул жагын караңыздар эми. Мына тротуар келатат, жакшы эле. Кана тротуар? Нарагыч? В общем, тротуар келди, жакшы. Азамат. Анан мына тосмо бар экен. Себеби мына жака киргенге жанагы жер төлөөгө киргенге жол экен бул. Тротуарды жөн эле жутуп алганда, ким кантип уруксат берген дейм да ушуга.
наркы жагынан киргизип эле капталынан киргизсе болмокпу, мына тротуарды жеш шарт беле. Мына кирип атат. Мына бордюрлар коюп коюптур да жакшынакы. Эми наркы тарабынан караңыздар эми. Мына элдин бардыгы малга окшоп, мынантип көчөдө басып жүрөт. Мына бардыгы. Бул жерде кайсыл жер тротуар экени дагы, кайсыл жер жол экени, кайсыл жер парковка экени эч кимиз белгисиз. Кайсыл жер курулуш экени дагы белгисиз. Мына жакта макул эми. Бул жагынан келели. Мынантип келдик да. Келдик. Биз тротуар менен эми келе атабыз мына жакшынакай тротуар. Келсең мынодон коюп мына отурат. Анан кийин бул турат. Анан мына отурат. Мына ТСЖ дейт. Ушул жердеги жашоочулардын жанагы офис экен. Буга ким уруксат берди ушуга? Азыр мен Бишкектин мына башка архитектору сизден сурагым келет да. Сиз берген эмес, сиз билем, сиз жакында келдиңиз. Макул. А бирок сиз эмне үчүн муну албай отурасыз? Ач муну дегенге болбойбу? Бул эмне, ыйыкпы бул эмне? Бул кабанын таш эмес да, бул ордунан жылдырбай тургандай. Эми макул, эми бул жагына өтөбүз анан. Бул жагына өтсөңүз, мына Дордой плазанын ошол жанагы мына 1, 2, 3, 4, 5 кабаттуу жанагы парковкасынын кире турган жер экен. Мен жанагы Аскар Салымбеков мырза, биз билебиз, эми Дордой плаза сизге карайт. Жакшы адамсыз. Спортту башканы каржылап жүрөсүз. Бирдеме десең, жанагы сиздин ушу көрөрмандарыңыз бар. Алар айтып чыгат, ой, бул киши спортту көтөрүп атат, футболду көтөрүп атат, ак эле, көк эле, апилдин гүл эле деп чыгат. Жакшы. Анан баягыда мен сизде айттым эле, баягы Терентьевдин үйү боюнча убадаңыз бар эле, ошону аткарып койбойсузбу деп. Аткарып койдуңуз, 5-6 миллион кетирдиңиз, аныңызга рахмат чоң. Ал сиздин жакшылыгыңыз. Бирок ошол эле учурда мына жерин муну эмне кылганыңыз муну? Канат тротуар мына жердеги тротуарды эмнеге жеп алдыңыз дейм да, Аскар мырза. Айтыңызчы, ушу жетпей атабы сизге? Муну кадимгидей тосуп алыптыр. Муну неге макул үстүн тосуп алдыңыз? Мына жерди неге тосуп алдыңыз мунаны? Качан карасаң мына жерде 2 киши отурат да, мынантип. Тротуар дейлеп, мынантип ушу жерден акча алып. Макул, бул жактан акча ала берсин. Мына парковкаларды кылыпсыз, мына караңыз. Мына жаман эмес, бардыгы жакшы. Мына кааласаң астына түш, кааласаң үстүнө чык, кааласаң андан эң бийигине чык. Кааласаң эң астына түшүрүп кой машинаңды. Маселе жок, жакшы. А бирок мына жерди неге тосуп алдыңыз? Мына 2 метр жерди. Ушу жетпей атабы сизге? Сизге ким уруксат берди дейм да? Жанагы Бишкектин вице-мэри, Бишкектин архитектору келип ушу жерди 2 болгарканы алып келип туруп, 2 жагынан кесип салыңыздарчы, сураныч. Сооп болот. Баягы жерде сиздер алып атасыздар. Ал жерде тротуар бар жерде сиздер мындай бир аз чыгып кеткен жерди буздуңуздар. А бул жерде тротуар жок, таптакыр. О, мен Аллах акбар, муну жеп койгон. Муну Салымбеков жеп алган, мынантип жеп жутуп алган мынантип. Наркы жакта дагы бирөө жутуп алган, наркы жагын дагы жутуп алган. Ошону ачпайсыздарбы дейм да? Макул, бул жагын эми парковка кылыптыр, тротуар эми бул жагынан экен. Ушул эле жолдун бул жагыны, мына өйдө жагын карайлы. Мына жерде мага тротуар таап бериңиздерчи, мына Бишкектин архитектору, Бишкектин азыркы мына мэри, вице-мэри сиздер бардыңыздар. Топтолуп отуруп караңыздар. Баягы күнү сен көрсөтсөң биз барып карайбыз деп аткан да. Как будто ушул жерди көрбөй аткандай. Ушул жерге кимдир бирөө уруксатты берди да. Мына курулушка уруксатты бергенсиңер, мына уруксатты бергенсиңер балким. Мунун бир баягы кагазга отуруп алып, мындай ПДП деп, генплан деп, анан кийин монтип чызып, мынча метр бул жак мындай болуш керек, мынча метр асфальт болуш керек, мынча метр жашылдандыруу болуш керек, мынча метр парковка болуш керек, мынча метр тротуар болуш керек деп чызгансыздар да. Чызганыңыздар ушул дейм да. Бишкекте мындай бир китеп окуган, архитектура деген эмне экенин окуган, анча-мынча сабакка барган архитектор иштейби, иштебейби? Экотехинспекция деген каякта бар? Архитектура деген каякта? Кала берсе ГАИ деген каякта? ГАИ деле жазса болот. Айланайын, мусулмандар, мына жерде адамдар басып атат. Алар тирүү адамдар. Алардын үйүндө бирөөнүн баласы бар, бирөөнүн атасы бар. Бирөө уруп кетсе эмне болот ушул жерде? Бирөөнүн бутун бирөө дебелеп кетсе эмне болот? Майып болот, жок болот.
Ошон үчүн мына жердин тротуарын ачып бериңиздер, урматтуу мына шаардын мэриясы, шаардын архитектурасы, экотехинспекциясы деп айтсаңыздар болобу, урматтуу ГАИ кызматкерлери, сиздер деле. Мына жерден таап бериңиздер. Тротуарды таап бериңиздер мага. Ушул жерден тротуар таап берсеңиздер, мен кулагымды кесип берем. Эми мына Дордойдун жогору жагына, мына түштүк батыш тарабынан кирген жагынан көрсөтөйүн. Кайра эле ушул баягы аты жок көчөгө киребиз. Мына жанагы көрсөткөн жерим ошол мына парковка деп жазылып турат. Ошол Дордойдун жанагы көп кабаттуу парковкасына кире турган жагы. Мына жагы жанагы таптакыр тротуардын аркы жакта үзүлүп бар эми. Ошо Дордой жаап алган, нар жакта ТСЖ жаап алган, андан нар жакта баягы жер астындагы парковкага кире турган жагы бар. Ошентип ал жагында 3 жерден үзүлгөн, бир тротуар 3 жерден үзүлүп калган. Мына жагында таптакыр жок. Мына жерден азыр тротуарды мага таап бериңиздер. Эч ким таап бере албайт. Мен мисалы бирөөнүн менчиги ак эле, көк эле, мурдагы завод эле дейт. Мага баары бир. Мен аны түшүнбөйм. Бул жерде адамдарга деп мына квартираны саттыңарбы, жерди бердиңерби, анда ошого жараша шартты түзүп бергиле. Мына жакта жок мисалы. Азыр мына сулуу кыз, мына жолдун ортосу менен барат атчы. Тротуар жок бул жерде. Бул жакта мындай экен да, мен ушуга таң калам да. Тырнакты мындай кылып, узун кылып, аны ар түрдүү кылып боеп, чачыңды мынантип келиштирип алып, узун мындай бир бийик таканы кийип, анан жанагы кирпикти мондойнон коюп, ушул жерде мынантип басат экенсиң, тротуарың жок. Малга окшоп, ошол баягы мына жолдо машина менен аралашып жүрөсүң, бирок сыр бербейсиң да, дагы элечи ушинтип жүрөсүң. Ошол сулуу кыздар үчүн шарт түзүп коелучу, туугандар. Мына жок бул жерде тротуар, бул жерде тротуар жок. Тротуар десе эле баарыңыздар жаман көрөсүздөр, жиниңиздер келет. Андан чоңураак маселени көтөр дейсиңер. Чоңураак маселе ушул. Себеби ушул тротуарды сатуу бул коррупция. Бул кимдир бирөө муну сатып атат. Мына жерде эми мен дагы бир ушул Аскар Салымбековго кой, ушул аксакалга тийишпей эле коеюн десең тийиштирет да. Мына жер, ушул жер дагы мына азыр кайсы жерге знак коюп кайтып турду. Мына турган машиналардан дагы ушул Дордой акча алат. Мына 30 сомдон экен мына. Мына Дордой, бул Дордойдун парковкасы деп жазып коюптур. Дордой эми Кыргызстандагы эң көрүнүктүү компаниялардын бири Дордой. Акчалуу компаниялардын бири Дордой. Эми Дордой ушул жерден ушул тротуардан акча жасабай эле койсо, Дордойдун бою кичинерип кетпейт да, Аскар Салымбеков ушундан арыктап кетмек эмес да. Ошо акча дегенде ушу өлүп берип атабыз да жөн элечи, өлүп атабыз жөн элечи. Мына жакка карасаңыздар мына. Эмне болду мына? Мына жагын караңыздар. Эмне? Мына жак кантип өтөсүң, кантип басасың. Малга окшоп мына машиналарды арлап басканга туура келет. Мен дагы айтамын. Качып кетсең дагы ушу Бишкекке келесиң. Акаев качты. Канча 15-20 жыл жатты Москвада. Элдин бир аз эсине чыккандан кийин кайра келди. Ал Кеминге барган жок, ал кайра ушу Бишкекке келди. Бишкекте жашайм деп атат. Рас ушундай экенсиңер, качсаңар дагы кайтып ушу келер жериңер Бишкек экен. Бишкекти жакшыраак бир карап койгулачы, ушуга бир жакшыраак мамиле кылып койгулачы. Ар кимиңер келип эле Бишкекти баягы көчөдөгү сойку катындай кылып эле көтөндөп, ушу баягы ичесинен кылып коюп качып кетип, эми токтотуш керек да муну. Качанга чейин ушинте беребиз? Бул жерде тууган уругуң жашайт Бишкекте. Бул жерде бала чакаң жашайт. Качып кетсең дагы өзүң кайтып келип жашайт экенсиң, көрүп атабыз. Заман далилдеп атат. Эми кичине бир ушул жердин нанын жеп, тузун жеп аткандан кийин бир аз нардан берирээк болуш керек да. Бир жолу акча деп жатып өлүп бериш керекпи? Бишкектин архитектору эгерде эртең муну албасаңыз, мына жерди мыйзамсыз деп чечим чыгарбасаңыз, Орунтаев мырза ушул жерди келип эртең болгарканы көтөрүп келип ачпасаңыз, ал күнөө, сөздүн ачыгы. Аскар Салымбеков периште, пайгамбар болуп кеткен күндө дагы мына жерди ачыш керек. Мына жер ТСЖ болмоктон ак үй болуп кетсе дагы муну алыш керек. Бул турбаш керек мына жерде. Мына жол, мына асфальт. Бул жерде машина жүрөт. Анан бул жака уже жол жок. Бул жака дагы жол. То есть бул жерде тротуар жок. Бул жака ушул мына көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнө баягы жер астындагы парковкасына түшө турган жер экен. Бирок мен азыр угуп атам, мындай
жолдон ушул эле имаратка кире турган экинчи дагы наркы тарабынан жолу бар экен. Ошол жолдун калтырсын дагы мына жерди бетондосун дагы мына жерден тротуарды ачып койсун. Себеби бул архитектура эмес эгерде мындай кылбаса. Бул архитектуранын биринчи классындагы окуучусу түшүнө турган нерсе, эң элементардуу, эң мындай эң эле мындай азбука да бул. Мына жерди бетондогула, мына жерди көмгүлө, муну алгыла, тегиздеп тротуарын теп-тегиз кылып чыгарып койгула. Наркы тарабындагы. Наркы тарабындагы карасаңар мына. Жолдон кийин эле наркы жакка кире турган жол. Ортодо гана тротуар гана.